Мен 1952 жылы Жалал Абад областынын Сакалды айылында төрөлгөм. Ата-энем Умаров Каримжан, Умаров Арсалат. Атам улуу атамекендик согуштун ветераны болгон, кызматчы. Ошо өмүр бою ошо колхоздорду түптөп, райондо иштеп, жалпы элдин ошо көйгөйүн көтөрүп согуштан кийин ушундай иштерди жасаган экен. Апам тылда иштеген. Азыр апам бар, атам өтүп кеткен. Ошо жаракаттардын айынан оорукчан болуп калды эле да. Апам азыр 93-кө чыгып 94-кө баратат. Айылдын аксакалы. Элге кызмат кыл, бирөөгө жакшылык кыл деп ушундайды кулабызга сиңген экен да. Же баягы жаратылыштан ошондойбу. Мектепте окудум. Кочкор Атада бүттүм. Атам ошо кызматына жараша ошо Масыда, анан Кочкор Атада жашадык. Кочкор Ата жаңы түптөлгөн малда ошо атам ошака көчүп кеткенбиз да иш боюнча. Ошо ойдон 15-чи мектеп бар, ошону аяктаганмын. Аны аяктагандан кийин педагогикалык окуу жайына Бишкекте, анда Фрунзеле ошо жерге тапшырып, ошо жерде аяктадым англис тили боюнча. Анан ошо кезде бизде баягы специфика берет эле да, англис тилин. Баягы повседневный, баягы күнүмдүк колдонгон лексика, же болбосо саясий лексика, же экономический лексика деп. Ошо мен көбүнчө ошо саясий, анан экономика кызыгат элем. Ошо жактан көбүрөөк билим алдым да. Менен турмуш жагдайга карата анан Каракөлгө көчүп бардык. Мен турмушка чыктым. Кайнатамдар Каракөлдө иштейт экен. Ошо жакта жашап калдык 75-чи жылдан баштап. Ал жерде да 3 мектеп бар. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү. 4 мектеп. Минавар Умарова 1975 жылдан тартып Каракол шаарында Төлөбердиев орто мектебинде англис тили мугалим болуп кирип, директорлук орунга чейин жеткен. Ар бир тепкичти басып өтүп, түйшүгүн тарткан каарманыбыз көптөгөн тажрыйба топтогон. Ал жерден иштеп, мектепти алдыңкы катарга чыгардым. Анан биздин системада мындай да, жаман окуса 9-класстан кийин өздөштүрө албаса, жанагы профтехучилищага жөнөтөт го. Анан бизде да ошо бар эле ушундай кесиптик окуу жайы барышат эле ар мектептен, баягы 9-га чейин окуп алгандар. Анан ошо конференцияларда мен бир нерсени айткым келет, ошо аракеттик коллективдин жетекчиден көбүнчө көз каранды да бар жокчу. Себеби жетекчи багыт берет да. Баарын аткара албайт, бирок багыт берет. Ошондо коллективди бириктирип, башын бириктирип, бардык адистерди жакшынакай кылып уюштурса, ошо коллектив ийгиликке жетет экен да. Ошо мен баягы тарбиялык иштер боюнча да аябай жакшы кызыгуум бар эле да, ошону улантам деп ыйлап ынабай жатып болгом да директор. Тарбиялык ишке ушу ишимди аткара берейин деп. 1995 жылы кесипкөй иш билги адисти учурда Майлуу экономика жана бизнес институту токтоосуз жумушка алган. Ошентип жерге келсем, деме деп талашып калышты. Дагы эле отпуска берип коюшту айтканчы Каракөл. Дагы 1 жылдык отпуска беришти. Бара бериң, эс ала бериң, биз карап атабыз бар жоңузду деп. Анан келдим дагы, анан март айы эле да, дагы 1 жылдык отпуск. Келсем, улам эле колледж звонит этет, институт звонит этет. Мэр Каримжановна, ишке чыгың, бизге келиң деп. Анан жок, мен бошонгон жокмун Каракөлдөн, мени бошотпой атышат. Мен эс алган эле келдим эле. Анан деп кайра звонит эткен, анан институтка бардым да, жөн эле таанышып, бетме-бет түшүндүрүп айтайын, мага үмүттөнбөгүлө деп. Барсам, сабакта экен, карасам расписаниеде айтып бердим го. Расписаниелер турат толук бардыгы. Анан ректорга киргенде айттым, у вас же все на месте, оказывается, преподаватели. Даже английский вон у вас есть преподаватель, десем, да это же вы, дейт. Ошентип ошо жерде иштеп калдым да анакей. Аяка звонит этип койдум. Мен звонит этсем айтат, да 1 жылдык отпускаңызды алың. Раз есть возможность деп. Ошентип ошол жылы 4 отпускамды алганда, хотя мен 10 жыл эс албапмын да. Анан ошентип 4-чү отпуск алгандан кийин барып анан неме кылып келдим. Булар кат жазып берди институт. Просим в связи с производственной необходимостью освободить деп. Барып анан аерден иштен бошонуп келдим, келип ошол жерде иштеп калдым. Келсем анан колледж таарынып калды. Бизге келбей институтка барыпсыз деп. Эми ушундай болуп калды. Мен даже бошоно элек, документим жок иштеп калдым бул жерде. Кийин 3 ай иштегенен барып бошонуп келдим да. Десем анан бизге келип кичине совместительство болуп сабак бербейбиз. Бизде осцепление жок, биз болсо высшее образование берели деп аттык эле деп. Анан аларга бурум ачып, аларга да кечинде барып аттым. 5-те институттан чыгам.
кечинде саат 7:30 чейин колледжде иштейм. Анан батпайт да сабактар. Дем алыш күнгө коюшат. Дем алыш күндөрдө иштеп берем колледжге ошентип. Анан институтта кийин байкасам, шаардын тааныштым, көрдүм жагдайларын. Мектептерде мугалим жетишпейт экен. Бүт эле жаш кыздар иштейт, 10 бүткөндөр. Специалисттер баары кетип берген, баягы орус немистер эле да. Анан ойлодум, бул мектепке да жардам беришим керек экен деп анан педагогическое отделение ачтым. 2 специалист боюнча. Педагогика начального образования и биология. Бу жерде медучилище бар да. Жакшы бүткөндөр баягы биологияны бүтүп алса, мугалим болуп иштей беришет деген максат менен. Ошентип кыйналып, кысталып документтерди жасаш керек да, анда отделение ачыш оңойбу. Мен азыр мага айтса мен кыла албайм, аны күчүм жетпейт. Бүт баарын даярдап, эс албай отпусканын ичинде анан ушу мектептерге мугалимдерди даярдап бердим. Бардыгында иштейт, менде бүткөндөр. Биринчи мектептен баштап 8-гине чейин бардыгында. Ошентип анан пенсияга чыктым. Студенттерди окутканда да кутта ошондой окуттум. Только билим алгыла. Андай мен мынтип бүтүп алам эптеп, антип бүтүп алам, жооп сурап кетем, жок андай болбойт. Окугула. Ошо мугалимдин айтканын жарымын дагы кулаңар илсеңер, ошо силерге пайда турмушуңарда. Деп бир далиги мугалимдер да мындай кармайт элем деп жанагындай кылып көрбөгүлө коюп берем. Анан кийин багылып берем деп андай болбойт. Бизге адис керек. Азыр Кыргызстан өз алдынча болуп калды, тем более. Баягы окуучуларды деңгээлин жогору кылам дегендей, студенттерди ошондой кылып. Ошентип иштедик. Компартияны кармадым бул жерде көпкө чейин. Алым жетишинче азыр дагы ошо төрайыммын коммунисттердин. Себеби керек да ошол деле слой. Мисалы үчүн азыр аны жок кылып койсоң да болбойт. Баягы мурда иштеп, каныгып, идеяга берилген адамдар бар. Ошо Лениндин эстелигинде ремонт кылчу элек жылда өзүбүз коммунисттер. Майлуу суу шаарындагы кандай иш-чара болбосун Минабар Умарованын катышуусунда болот. Себеби аны аялдардын көйгөйлөрү, балдардын келечеги ойлонтот. 70-тин чайын ичип жаткан Минабар апа Майлуу суу шаарына келгенден кийин эле 1996 жылдан тартып аялдар кеңешине мүчө болсо, 2007 жылдан жетектеп келет. 1996 жылы баягы эл кыйналып калганда эсибизге келди активисттердин, келгиле жаңылайлы дагы. Мына эркин Кыргызстанда ушу өзүбүз аялдар кеңешин түзбөсөк болбойт экен. Мурда союз маалында күчтүү эле аялдар кеңеши. Деп анан 96 жыл чогулдук мына мэрияда. Мурда залы бар эле, чоң 250 адам баткан. Ошо жерге чакырып бүт активисттерди, жетекчилерди, мындай өкүлдөрдү чакырып анан кийин аялдар кеңешин түздүк. Анан ал кезде баягы адамдар иш издеп бир жакларга кетип калды го. Балдар калып калат. Кароосуз калгандар бар. Мына орустар болсо теги баягы бир туугандарын таштап деле кетип калат экен, назарыбытке деп. Ошондойлор жайгаштырдык детдомдорго. Чуркап эле жүрөт элек. Анан элдер баягы айрыкча Майлуу сууда да баягы немеге көнүшкөн да, мамлекеттик камсыздоого. Бар жогу бар бул жерде. Магазиндери бай. Даже Өзбекстандан келип соода кылып кетишкен бул жерде. Ошого көнүшүп эле анан мындай жагдай келгенде эмне кылышын билбей калгандарга ошо жолугушуп үйлөрүнө барып түшүндүрүп, ушундай кылып жардам берип жүрдүк. Анан 2007 жылы мени кайра шайлоодо мен төрайым кылып шайлап, мен анда да каршы болом. Жок, мен ушу зам мага жетишет, ошо зам болуп иштеп турайын. Болушпай шайлап коюшту. Ошону бериштип атам да. Саламатсызбы, келиңиздер. Активно иш алып барышат да, мисалы шаардын деңгээлинде иш-чараларда, мисалы ошону менен бирге азыр бүгүнкү күндө мисалы үрп адат, када салт боюнча деле президентибиздин жарлыгы чыккан. Ошол боюнча ошол жарлык негизинде шаардын деңгээлинде комиссия түзгөнбүз. Ошол жерде Минабар Каримжановна комиссиянын мүчөсү. Негизги жумуш бул эме боюнча жумуш алып барганы баягы маркумду узатуу, ушундай эмелерде эме болгон, акыркы сапарга узатуу болгон иш-чараларда баягы эркектери менен мисалы биз эмелер имамдар сүйлөшсө, аял заты менен ошо Минабар Каримжановна иш алып барат, ушундай иштерди алып барабыз. Андан сырткары
фестивальдар өтөт, шаардын деңгээлинде иш-чараларда ошолардын баардык эмелеринде Миновар Каримжан активный иш алып барат. Эч чарчабайт, мен ушунга эме кылбайм. Ушунун Миновар Каримжанын алып барган жумушун карап, мэриядан да кабинет бөлүп бердик. Азыр бүгүнкү күндө ушу постоянно келсең кагаздары менен келет. Нурланбек Ишматович, муну эме кылышыбыз керек, мындай садикте мындай болуп атат, мектепте мындай болуп атат. Негизи анан мына аялдар кеңешинин өзүлөрүнүн аялдар кеңешинин ичинде кол өнөрчүлүк менен да занимация кылышат да. Ошоларды кайсыл жерде мына областтарда болобу, фестивалдар, шаардын ичиндеги деңгээлдер, шаардын ичиндеги иш-чаралардын выставкаларында дайым Миновар Каримжан ошо кол өнөрчүлүк выставкаларга чыгышат. Анан негизи кандай деп айтсам, Миновар Каримжанын анча-мынча мындай жаш инсандар деле мынчалык иш алып бара албайт да. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды колдоо, багар көрөрү жокторду колдоо алкагында бир топ иш-чараларды өткөрүп келет. Шаардагы аялдардын башын бириктирип, ар бир айымдын жөндөмүнө жараша жумушка тартат. 7 жыл болду да таанышканыбызга. Көп жылдан бери таанышмын эми кыскасы. Ошентип Женсоветтин мүчөсүнө кошулуп да калдым. Миновардын мындай эмесине элге аралашкандыгына, эл менен болгондугуна Миновар аябай мындай күчтүү да, мунун адамдарды өзүнө тартканга даремети күчтүү айтсам. Эл менен эметкенди жакшы билет, тил табышканды жакшы билет да. Миновардын сапаттары мынакей мугалим болуп иштегенде дагы мугалимчиликте жакшы окуучуларды жакшы тарбиялаганын, анан кийин элдер менен жакшы мамиледе болгонун, эч кимди жакшы жаман деп бөлбөгөндүгүн, орус болобу, кыргыз болобу, татар болобу, бүт элди бардыгын биримдикке чакыргандыгын. Ошонусун жакшы сапаттар деп ойлойм мен. Бардыгына бирдей мамиле жасагандыгын, үйүндө дагы камкордук кылганын, күйөөсүнө дагы, башка элдерге дагы ушундай сапаттары бар да. Миновар Каримжанова ушунчалык башкача аял. Бул жөн эле аялдардын эмесине эмес, бул ал мындай жаштар тилге табыша албастан урушуп талашкан ошондойлорго дагы акыл насааттарын айтып, өзүнүн билгендерин айтып, анан колунда жокторду да караштырып, ошондойлорго кыйын неме аялда. Проект азыр биз өзүбүзчө мындай проект неме кылып атабыз. Мына кийиз тууралуу илгерки ата бабалардан чоң энелерибизден калып кеткен мына кийиз шырдактарды, ошондойлорду дагы азыр эми неме кылсакпы деп атабыз да, өзүбүзчөчү кийиздерди, шырдактарды жаштарга үйрөтүп, колубуздан келгенинче ушундай баары жаштарды дагы натуральный паластары салганы, эмелери салганы, мына дивандарга, стульчиктерге ошондойлорго жасаганы дагы неме кылайлы, жаштарга көрсөтөлү, бизден кийин жаштар дагы биздин өнөрүбүздү алып калсын деп ошолорду дагы неме кылып атабыз да. Миновар Умарованы көрүп, өзүн түздөгөн жаштар арбын. Анын ар бир аткарган жумушуна зээн салып, окшошкусу келген жаштардын арасында Жумагүл Абдрахманова да бар. Миновар Каримжанованы 2012 жылдан бери тааныйм. Ал убакта мен биринчи келген убагым болчу. Ал убакта келгенде гендер боюнча түшүнүгүм жок эле. Ошо Миновар Каримжанова көп нерсени үйрөттү. Кандай гендер эмне экенин, кандай иштеш керек, ким менен иштеш керек, кимге кандай сүйлөш керек, бүт баарын ошо Миновар Каримжановадан үйрөнгөм. Ошол боюнча эле Миновар Каримжанованы тааныйм. Азыр деле ошол эле гендер боюнча иш алып барабыз. Миновар Каримжанова ушундай болуп атат десең, баардыгын таштап коюп жүгүрүп келет, эч эмеси жок. Аябай көп проблемалар, көп көйгөйлүү маселелер бар. Көбүнчө эле жанагы турмушта кыйналган адамдар, аялдар, үй бүлөлөр менен иш алып барабыз. Активдүү катыштырып, аялдардын ролун көтөрдүм да. Баягы мурда үйдө отуруп, баягы иш жок, башка жок. Мындай бир маселелерге аралашпай, же болбосо шаардын коомдук иштерине аралашпаган аялдар дагы азыр ачылып, биз менен жүргөндө ушу таптакыр башка жагынан көрөсүң да. Мисалы үчүн үйдө отурган аялдардан да кошуп койдум. Көчөдөн активисттер болот го. Ошолор керек да. Иштеген экенбиз, бирок сыйлыкты мен ойлочумун эселем. Мен айтам го, мектепте дагы бир сыйлык болсо, мугалимдериме аракет кылат элем да, конкурска сөз катыштырат элем, шаардык конкурска, учитель года. Анан жеңүүчүгө сөз отличник алып берет элем. Өзүм албадым, даже эксперимент жүргүзсөм да албадым, жок дедим. Менде дагы пландар бар. Ошолорду кылайын, анан макулдугун берем.
анан Россиядан келип калды мына орден. 60 жашка чыкканымда. Бишкекте беришти. Бишкекке чогулушка съездге чакырышты эле. Ошол жерде съезддин алдында бизде сыйлыктарыбыз бар деп калды алиги. Неме чоң залда эме болуп атат да. Кайсы немеде филармониянын залында. Аны сыйлыктар бар экен деп отурам. Бияктан барды дем Жалал Абад областынан бир бусик болуп. Ана бир малда эле мени аташат в связи с 60-летием. Это орден Российской Федерации за партийную доблесть. То есть партиядан чыкпай, ошо кыйынчылыгын баарын чыдап жүргөн деп ушул орден тагышты. Мына мурдараак келген. Баягы Сталиндин 130 жылдыгына дагы мага ыйгарышкан эле. Анан бул болсо, мына турат го значок. Баягы Кыргызстандын ардактуу инсандары деген коомдук бирикме бар да. Бүт аксакалдар, ветерандар ошого мүчө кылып кабыл алышты. 3 жыл болуп калды. Баягы иштерин бүт айтышыптыр да, бул бир дагы катышпаган иши жок. Даже бейбечараны да карайт, кары картаң, жеңиш күнү болобу, 1 май болобу, балдар күнү болобу, балдар күнүндө сөз белек кылам балдарга. Деп анан айтышып, өздөрүнчө үстүбүдөн бир күнү келип калышы, звонок кылышып, биз баратабыз Майлуу сууга, бир жерге чогулгула, аялдар кеңеши деп. Чогулуш кылабыз деп. Ардактуу инсандар. Анан чоң аксакал немелер экен, анан айымдар. Мени тааныган Кочкор аталыктар. Алар менен байланыштабыз деп, кандай иш кылсак, алар билет, алар кылган ишин. Ошолор көрсө сунуштаптыр. Эжем Майлуу суу сунуштабайт эч качан. Алар мындай закрытый город бойдон калышкан, артта калып. Ушунча ишти кылат, биз даже таң калабыз. Биз жолугушканда биз да ошончо иш кылбайбыз деп, ошолор сунуштаган экен. Мен айтам, каяктан мен мындай. Келип анан мына орденди илишти, ошо Кыргызстандын немелери деп. Анан мынауну мен өтө баалайм. Мынауну. Кичинекей гана медаль, бирок бул мен үчүн өтө кымбат. Баткенде балам кызмат кылып келди ба согушта. Бир тууган укам инимин баласы, алардын досу. Үчөө кетип атат армияга, колледжди бүткөнүн, университет бүткөндөн кийин. Анан баары айтат, балаңарды алып калбайсыңарбы? Анан мен кожоюнум айтты, ал эмне өзгөчө экен, мен балам барат. Деди эле анан мен иним да жок дей албады. Ал да баласын жөнөттү. Анын 4 уулу бар, чоңун жөнөттү. Досу да кетти, Алим Асанов деп. Анан бир гана өтүнүч кылыптыр, эми айтат да кожоюнум. Мен дейт, үчөөнү ажыратпагыла жок дегенде дедим дейт. Үчөө барсын, Баткенге барса да бара берсин, бирок үчөө бир болсун. Булар үйдөн чыкпаган балдар. Деп ошону өтүнгөмүн деп эми айтып атат. Мен аны билбепмин, ыйлап сыктап жүрөм, барбайт менин балам деп. Анан үйдө мындай кол көтөрсөк, мен эле каршымын. Калган бардыгы за балам баш боруп, "Жок, барам." Атасы да барат бул. А мен ичимен, тилим менен барбайт деген менен ичимен каршы эмесмин да. Мына чын айтам, Кудай көрүп турат го. Ичимен барат да, кызмат кылыш керек эркек бала деп ойлойм да. Золотая медаль экен, эл аралык маанидеги за лидерство деген. Ошону. Анан муну жакында областтан ыйгарышты, бул эми коомдук иштер тууралуу, эл сыймыгынын ээси деген. Таң эртеден турганда эле Минабар апанын башына бир топ пландар келет. Колуна бир барак кагазын көтөрүп алып, ар бир эшикти каккылап майнап чыкпаган үмүткөр адам Минабар апага кайрылат. Окуяны түшүнүп, ар бирине мыйзам чегинде жардам берет. Күнү ушундай мээнет менен өткөн каарманыбыздын ар дайым үй бүлөсү да колдоп турат. Анан кожоюнум болсо ошо Каракөл Бишкекте иштейт эле, Фрунзеде. Окууну бүткөндө ошол жакта жанагы физприборы деген завод бар го, илгери 15 000 адам иштеген. Ошого алып калышкан. Көрсө практикада уже өзүн көрсөткөн экен да. Ошол жерде иштеп турду. Анан кийин ата-энеси талап кыла башташты. Каракөлгө келесин, кайт бияка Фрунзеден деп. Как раз ошол кезде квартира алган кез экен. Мени алып кетмекчи экен. Анан квартира ордерди тапшырып анан Каракөлгө келген. Келгенде анан ал жерде завод жок да. Эми эле электронный өндүрүш өнүгө баштаганда Кыргызстанда. Анан Жалал Абадта курулган, Бишкекте курулган, Сетунь, Жалал Абадта Нур деген завод электронный программа. Анан Каракөлгө да пландаштырышкан экен да. Анан ошол кезде анан специалисттер барып, механик табышпайт да, настоящий инженер. Анан ошо Кудайдын буйругу, мен кожоюнум келип калат, немеден Фрунзеден иштен бошон. Келсе ошол жетекчи болуп барган бала Жалал Абадтан, жигит да, ошол кезде 26 жашта. Айткан экен, днем с огнем не могли сыскать. Өзүңүз келип калдыңыз, мына завод курабыз деп. Анан ошол завод Достук заводун курушкан. Куруп, ошол электронная промышленность деп коет, бирок военный техникага запчастьлер кылышкан да.
завод жабык эле, бирок бай эле, элди байыткан, иштеген. Анан кожоюнум ошентип иштеп жүрдү, ошол жерге тез эле жетекчиликке жетишти. Анан күнү түн иштейт эле, айтып атпайм, 12:30 келчү эле иштен, эртең менен 6-да кеткен бойдон. Илгерирээкта мына биз жашым албыз, окууну бүтсөк ата энеге кайтып келет элек. Азыркы заманда да ошондой экен. Азыр шаарларда же болбосо айылдарда деле баягы иш жоктугунан, ишканалар жок болуп кеткендигинен балдар өздөрү иш табышып, өздөрү көтөрүшүп жүрүшөт. Эки кызым Бишкекте окууну бүтөрү менен ошол жакта иштеп калышкан. Себеби баягы жакшы окушуп көрүнгөн экен, ошол жерде иштеп калыш, анан көнүп калышат экен да. Анан карыларга келсин дейт, жакшы иштеп атышат. Бизге кайрылып турушат, колдоп турушат. Анан уулум бу жерде өзүбүз менен немеде Кочкор Атада иштейт. Жакшы, ошо кандай десем, оору тийбейт да балдардын, ошонусу жакшы экен. Өзүн өзү эптеп кетсе, окууну жакшы окуп, баягы билимдүү болуп, каерде болсо да өзүнө иш таап алган эң чоң жетишкендик экен да. Ошон үчүн балдарың бактылуу болсо, сен да бактылуусуң деген сөз туура экен.